Албетте регион өнүкпөйүн, мамлекет өнүгүш кыйын. Ошондуктан мен да конкреттүү сунуштарды айтып келип атабыз. Подоход налогду 100% калтырыш керек. Айнура Точинова айткан маселени төркүнүнө токтоло турган болсом, урматтуу Мухаммед Калышекевич, 2012 жылы өкмөт өзү сунуштаган ушул сыртка ташылып аткан концентраттарга пошлина киргизели. Эгер ошо мыйзам кабыл алынганда 20-25% азы кирмек. Жыл сайын орточо 500 миллион сомдон бюджет жоготуп атат. 100 миң деген тонна жыл сайын ташылып чыгарылып атат. Анын ичинде канча алтын бар, күмүш бар, мед жана башка баалуу металлдар бар, аны биз көрбөй атабыз. 2 жолу мыйзам өткөрө албадык. ЗИФ курулат деп сизге да мүмкүн азыркы адистер айтып атат. Курулбайт ЗИФ. Биринчиден ал кымбат, экинчиден мына Тогуз-Сордо башталган ЗИФ эмне болду көрдүңүз. Ошондуктан Казакстан кошуна мамлекет рентный налог деген бар. Жаратылыш сырьёсун сыртка чыгарууда определенный ставканы коет. Бул 10%, 15% бажы стоимостунан. Мындан мурунку экономика министрлиги айтып, дегеле жеткире албай койдум. Ошону анализ кылып көрсөңүз, бул орточо 6 жылда 3 миллиард сом биз бюджеттен жоготтук. Бул биринчи. Экинчи, аңчылык тармагында мына Марко Полого доллардын курсу менен деп туруп 500 миң коюлуп калган. Ондан бир 7-8 жыл мурун. А курс өсүп турат. Ошону токтомго өзгөртүү киргизип туруп эле улуттук банктын курсуна байлап коюш керек, бүттү. Андан жоготубуз, мен орточо эсептеп көрдүм, 500 миллион сом тегерегинде жоготуу болду 8 жылдын ичинде. Мына ушундай ички булактарды таап жергиликтүү бюджетке көңүл бурсак, мен ойлойм, дотациядан чыккан мүмкүнчүлүк болот.